Ош шаарына жаңы таштанды талаасы качан курулат? Биринчи кезекте жанагы жаңы санитардык полигон куруу ошол 5 миллион 800 миң евро ошого каралган. Жакынкы мөөнөт менин оюмча 2 жылдан кем эмес болот да. 2020 жылы документтер толугу бүткөрүлүп калса, куруу иштери башталат. Ошо проект ишке ашып калса, биз современный, ошо санитарный, пожарный бардык нормаларга жооп бере турган бир современный бир 2021 жылга карата биз күз айларында полигон куруу боюнча тендер жарыялайбыз. Жаңы полигон 2021-ге куруп жатабыз. 2021 жылдын акырында жаңы таштанды полигон курулат. Жаңы полигон жер бөлүп бериптир, ошо жаңы полигон ишке киргизиш керек экен. Полигонду рекультивация кылып, үстүн жаап, түтөбөгөндө, өрттөнбөгөндө, жыт чыкпагандай кылып, ошо иштерин жүргүзүп башташ керек экен. Анын баарын буюрса анан иштейбиз. Акча чечилген, жакынкы күндө уже тендер өтөт. Жергиликтүү эксперттердин пикирлерин, заключениялары эсепке албайт. Ошон үчүн эл аралык эксперттерди биз экологдор боюнча эксперттердин заключенияларын тиркешүүгө туура келди да. Ошон үчүн ушундай процесстер аябай узак болду. Он жети частниктер бар экен полигон территориясында. ЭБРРдин талабы боюнча алар деген жеке адамдын субъекттин укугун аябай коргойт. Ал менчик эмеспи, жөн эле кашка тосуп алганбы, ошого компенсация төлөйсүңөр деп, ошол да процессте аябай бармайт экен да. Ошол бир объекттин ошол төлөп бериш үчүн да аябай көп убакыттар кетти да. Ошон үчүн да тазалыктын ошо ОРП деген атайын ишканасы бар. Ошо ОРП ар бир ишкер менен ошол жердеги жердин ээлери менен сүйлөшүп туура келди. Ал жер деген чоң аянт да. Эми төлөнөт. Ал сендер өткөндөн кийин ошо уткан компания менен сүйлөшөбүз, ошол уткан компаниянын төлөп берүү милдеттенмесин коебуз. Кемпир компаниялар 18 миң бериптир, кемпир компаниялар 15 миң бериптир, анан эң азы ошо 9 миллион деп атат. Ошого биз беребиз деген азыр комиссияга карап атат. Быйыл биз блок аябай ошого багыт койдук, Кудай буйрса полигонду бүтүрөбүз.